2023 жылга чейин Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарынын берүүлөрүн Кыргызстандын аймагында акысыз чагылдыруу боюнча мыйзам долбоору колдоо тапты. Ал үчүн мамлекет жылына Россияга 50 миллион доллар акча төлөйт. Мына ушуга байланыштуу медиа чөйрөдө талкуу жаралды. Бул маселени айрым депутаттар кабыргасынан коюп, мамлекеттик казынанын акчасы ыксыз коротулуп жатканын айтып чыкты. Ретранслирующий каналдар силерде да, эки канал. Ооба, биз Вот, төлөйбүз. мультиплекске төлөйсүңөр да. Ооба, биз төлөйбүз. Вот, канча төлөйсүңөр? Бир каналга 25 миллион. Вот, ошону айтып атпаймынбы? 50 миллион сом туурабы эки канал? Ооба, ооба. Вот. Менимче бул өтө туура эмес да. Андан көрө тендер жарыя кылбайсыңарбы? Керек болсо, наоборот, силерге төлөш керек да. Башка каналдар келип, силерге төлөш керек да. Бүгүнкү күндө Орусиянын эки каналын тейлөө милдети КТРКга жүктөлгөн. Учурда ушул эки каналга жарнама берүүчүлөр көп экен. Алар 50 миллион сомдук каражатты бир жыл ичинде чогултуп кое алышат. Башкача айтканда, бизде көрсөтүлүп жаткан Орусиянын каналдары бюджетке эч кандай зыян алып келбейт деп жатышат. Бизге муну КТРКга өткөрүп берип атканда, ошо мыйзамдын негизинде ушул жана каражатты тейлөө гана чеги менен ушул каражаттар рекламанын эсебинен алынсын деп ошондой чечим кабыл алынган. Мына урматтуу депутаттар, өзүңөр угуп атасыңар. 50 миллион сом биз мультиплекс төлөп атабыз. Ошол эле кезде ОТРК толук араң эле 58 миллион сомду рекламадан таап атат. Бюджеттен 492 миллион сом туурабы жылына? Ушул жылга 196 бекитилген, факты боюнча 358 миллион гана алынган. Менимче реформа кылыш керек го. Орусиялык телеканалдар Кыргызстан санарипке өткөндө эле бекер көрсөтүлө турган телеканалдардын тизмесине социалдык пакетке киргизилген. Ал жерде биринчи канал жана РТРден тышкары 13 жергиликтүү телеканал бар. Социалдык пакетке дээрлик мамлекеттик каналдардын баары кирген. Айрым медиа эксперттер Орусия өз маалыматтык саясатын Кыргызстанда жүргүзүп жатканы үчүн эмнеге биздин акча корош керек деген маселени кабыргасынан коюп жатат. Муну өлкөнүн маалыматтык коопсуздугуна коркунуч келди деген менен барабар дешүүдө. Көрө беришсин, көрсөтө беришсин. Акчасын төлөп коюп көрсөтө берсин. Биз өлкөбүздө, бул жердин өлкөнүн ээси бизбиз да. Биз эмне үчүн аларга акча төлөп, алардын контенттин пропагандасын алышыбыз керек. ОРТ менен РТР жаңылыктардан турган толук Кремлдин пропагандалык каналдары. Ал жерде жалаң башка өлкөнүн идеологиясы. Аны жаман жакшы деп болбойт, ал башка өлкө, алардын өздөрүнүн идеологиясы, өздөрүнүн саясий көз караштары, алардын өзүнүн саясаты. Биз аларга жакшы жаман дей албайбыз, биз өзүбүздүн саясатты жүргүзөлү. Россиянын эки каналын 2023 жылга чейин көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом корой турганын айрым депутаттар эсептеп чыккан. Ошол эле кезде орус мамлекети каржылаган эки ири каналдын Кыргызстанда көрсөтүлүп жатышы жергиликтүү медиа тармагына терс таасирин тийгизет дегендер дагы бар. Анткени орус каналдарына түзүлгөн шарттарга өзүбүздөгү жеке менчик каналдар көптөн бери жетпей жүрөт. Бул чындыгында эле чоң орчундуу маселени жаратты биздин жеке менчик телеканалдар үчүн. Себеп дегенде башка жеке менчик телеканалдарга акча жетишпей жатканда, мамлекеттик ЛТР каналы бар. Ошолорго да акча жетпей турганда бул ошол Россия Федерациясынын эки каналынын эфирге чыгуусуна акча бюджеттен бөлүнүү бул чындыгында өтө мындай ойлондура турган, анан сынга абдан катуу кабылды. Себеп дегенде бүгүнкү күндө сиздерге окшогон телеканалдарда жеке өндүрүш абдан кейтерлик абалда да. Алар санариптик немеге эфирге чыгаарда акча төлөшөт да, ижара акысы деп айтылабы. Мына ошого деле балким бөлсө, акылдашып, ошол акчаларды туура жумшаса туура болот беле деген ойдо да. Бирок анткени менен ушул мыйзамды колдоп сынга кабылгандардын бири Садык Шерниязов эки каналдын өлкөгө тийгизген пайдасы көп экенин айрым массалык маалымат каражаттарына билдирген. Ошол себептен ал адамдын да пикирин алууга аракеттерди жасадык. Бирок негедир комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол себептен мурунку интервьюсун сунуштайбыз. Фильмдерди көрөбүзбү же маданияттан кабар алалы дегенде Google Play же башка сайттардан сатып алып жатабыз да. Орустардын каналдарында жакшы маданий берүүлөр көрсөтүлүп жатат. Кыргызстанга пайдасы бар деп эсептейм. Мындан тышкары биздин коомду өстүрүүгө орус тили да керек экендигин билем. Дүйнөгө ушул тил менен чыгып жатабыз. Бирок депутат мырзанын мындай пикири суу кечпейт дегендер да бар. Бул болгону айла жоктун кеби дейт медиа эксперт Шайырбек Маматокторов. Эки гана добуш артыкчылык менен ушул маселе өтүп кетти. Ошондо кыргыз маданиятынын бүгүнкү түркүктөрүнүн бири биз сыйлаган, жеке мен сыйлаган жакшы агам Садык Шернияз, жогорку кеңеш депутаты.
ошол добушун бербей койсо мындай ичи кылыч болмок да, эч кур дегенде. Себеби ал маданиятты көздөгөн тарабын айтты. Депутат чындап маданият үчүн күйгөн адам. Анын сөзүндө талаш жок. Бирок дагы бир рет айтайын. Маданий тараптын алса болот, бирок пропаганданы эмес. Алардын саясатын сиңирүү тараптарын алуу кереги жок. Ушул мыйзамды колдогон депутаттардын барысы мамлекеттин түз душмандары. Биз айтып жаткан теле көрсөтүү жана радио берүү жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынып, 2011, 2014, 2017 жылдары өзгөртүлүп, толуктоолор киргизилип турган. Ал мыйзамга жеке менчик телеканалдардын көпчүлүгү каршы чыгып, шарттары катаал экенин айтып келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 60тан ашуун менчик ТВ, радио каналдар иштеп жатат. Жолдар Бузумов, Өскүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.